Кыргызстан акыркы 2 жылда 1 миллиард доллар акчаны коргонуу мүмкүнчүлүгүн арттырууга жумшады. Ага куралдуу күчтөрүнө акыркы үлгүдөгү аскердик техникалар, октары, курал жарак жана башкалар сатылып алынган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев куралданууга ири каражаттын сарпталышы өлкө армиясын чыңдап, коргонуу мүмкүнчүлүгүн бекемдөө башкы максат экенин айтты. Биз мурдагыдай эмеспиз, Кудайга шүгүрбүз азыркы күндө. Азыркы күндө толук бойдон башка мамлекеттерден кем калбай турган курал жаракка ээ болду. Башкаларда жок курал жаракка ээ болуп атабыз. Мына азыр дагын деле алып келип атабыз, дагын деле жасап атабыз. Мунун эң негизгиси биз согушка даярданган жокпуз. Биз коргонууга даярданып атабыз. Мамлекетибиз кор болбосун деп атабыз. Элибиздин 1 метр жерин дагы бирөө басып ала албайт, анга жол бербейбиз деген максатты кылып атабыз. Жыл башында өлкөгө модернизацияланган Печора-2 БМБ мобилдик зениттик ракеталык комплекси алып келинген. Техника Беларустан сатылып алынган, анда өлкөнүн эгемен тарыхында биринчи жолу бюджеттик каражатка мындай көчмө комплекс сатып алынып жатканы айтылган. Куралдуу күчтөрдүн абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнө миллиардтан ашык каражат бөлүнгөн. Ал каражаттарга Ми-17 тик учактары сатылып алынды, Ми-8 тик учактары оңдолду жана керектүү тетиктери алынып жатат. Буга чейин кыргыз куралдуу күчтөрүнүн техникалык базасын чыңдоого жетишерлик көңүл бурулбай келген. Акыркы чек ара жаңжалындагы окуя кыргыз армиясын бекемдөөнү көрсөттү. Мындан улам бийлик коргонуу жана коопсуздук тармагына алгылыктуу көңүл бурууда. Азыр Кыргызстанда андай техникалар жок, анан Советтер Союзунан калган эски техникалар бар эле бизде. Алардын көбү жүрсө жүрүп, жүрбөсө жүрбөй, согушкандын ордуна ошону эптеп жүргүзүп барганга кудуретибиз зорго жетет эле. Азыр мына жаңы техникалар келип, ок өтпөй турган бронированный техникалар. Биздин мындайча айтканда душмандарыбыз дагы билет. Bizde güç, jana техника жетишкүү. Biz чыгарабызды, элибизди, журтубузду полностью тынч коргой алабыз деген ишенимде. Президент Садыр Жапаров былтыр күзүндө Кыргызстан 1 жылда аскердик техникасын жаңыртууга жана оңдоого баш аягы 100 миллион доллар бөлгөнүн, Орусия менен Турциядан дрондор алынып жатканын билдирген. Аны менен бирге аскер техникалары инвентаризация болорунда белгилеген болчу. Алмагүл Эрке Байгызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.